Орта Арык айылынын тургуну Мирлан Оторбаев 3 жылдан бери түрдүү эгин айдап талаачылык менен алектенет. Буга чейин жеңилдетилген насыя алып, жүгөрү, кант кызылчасы жана көп жылдык чөптүн түрүн айдап жер иштеткен. Кургакчылыктан улам насыяны убагында бере албай каламбы деп тынчсызданууда. Жүгөрүнү чалап алайым карап атабыз, жүгөрүгө коркунуч көп жок. Вот кызылчабыз кондицияга жетпей калып атат. Өзүнүн размерине жетпей калса, ооба, суу көп талап калат. Анан кийин азыр жылдагыдай көлөм жок. Размерин айтып атам да мен орусча айтканда. Азыр переживать этип турабыз, сагзавод албай коебу, анткени өзүнүн көлөмүн ала албай атат кызылча. Аймактагы дыйкандар чек арада жайгашкан Аспара дарыясынан эгин сугарат. Быйыл суу аз болгондуктан дыйкандар бир топ түйшүк тартууда. Эгин толук быша электеле суга суу тартыш болуп, түшүмдүүлүк эл күткөндөй болгон жок. Бул тартыштыгын чечүү максатында биз азыр өйдө жактан өзүбүздүн жетекчилик менен сүйлөшүп, ар кандай долбоорлор иштелип атат. Анын бирин айтып кетсек, бүгүнкү күндө ушу Ашмара дарыясынын астында БДР Ашмара деп курган азыр проекттер иштелип атат. Анын көлөмү где-то 8 миллиондон 10 миллионго чейин болот. Аптаптуу ысыктан улам Күрпүлдөгү айыл аймагындагы Агримен суу сактагычына топтолгон суу дыйкандарды толук камсыздай албай жатат. Мындан улам көпчүлүгү эгин талааларын кыскартууга аргасыз болушту. Июнга чейин суу келип болуп турат. Июндан кийин суу жок. Анан күзүндө ушу октябрь, сентябрда келгенде кайта сугарышат да ошо дыйкандар. Мисалы, маселе эмеде бычкадан суу жок, жетпейт бизге. Биздики эң конечный да аягы, бычканын аягы. Быйылкы сезондо Панфилов районундагы кургакчылык күч. Азыркы тапта 60% гана эгин талаалары сууга суу менен камсыздалды. Жыл башында суу каналдарын оңдоого мамлекеттик бюджеттен 30 миллион сом каражат бөлүнгөн. Анын 19 миллион сому 4 чакырымдан ашык каналды бетондоого сарпталды. Бирок бул суу тартыштыгындагы негизги көйгөйдү толук чече алган жок. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фалато 24.